Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Учурда кой көчөтүсү сиздердин назарыңыздарда. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына жаңы жылга саналуу гана күндөр калды. Дагы бир жолу сиздердин алдыңыздар келе жаткан жаңы жылдар менен куттуктаймын. Баарыңыздарга ден соолук, үй бүлөлүк бакыт каалаймын. Анан мына бүгүнкү көчөтүбүздө ушу жыл жыйынтыгы боюнча биздин берүүлөрүбүздө көрсөтүп келатабыз. Анан бүгүнкү келген мейманды мен сиздерге тааныштыра кетейин. Жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттигинин Каракол Ак Суу филиалынын жетекчиси Балпанов Улан Эсеналиевич бүгүн мейманда. Куш келипсиз. Саламатсыздар. Эми бизде мынакей жыл жыйынтыгы болуп дегендей, Улан Эсеналиевич. Мына жылды жыйынтыктап атабыз дегендей, аяктап баратат дегендей, негизи ana ушул жыл аралыгында кандай иштер жүрдү сиздерде? Ушул боюнча алгач токтоло кетсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу Ысык Көл областынын тургундары. Ошо 2025 жыл боюнча жер ресурстар агенттигинин Каракол Ак Суу филиалында аткарылган иштер боюнча маалымдап кетейин. Анын ичинен ошо бардык каттоонун саны Каракол шаарында жана Ак Суу районунда 26982 кыймылсыз мүлккө укуктар жана чектөөлөр каттоо болду да. Анын ичинен кыймылсыз мүлккө укук пайда болушу боюнча сатып алуу келишимдери боюнча жалпысынан 2938 кыймылсыз мүлккө нотариалдык күбөлөндүрүлгөн келишимдер боюнча укуктар катталды. Жана нотариалдык күбөлөндүрүүнү талап кылбаган келишимдер боюнча 2659 кыймылсыз мүлккө укуктар катталды. Ипотека боюнча каттоонун бардык саны 2599 түздү. Жалпы кыймылсыз мүлккө күрөөгө коюу боюнча чектөөлөр каттоонун 4984 түздү. Мурас укугу, кыймылсыз мүлккө мурас укугу боюнча 716 кыймылсыз мүлккө укук катталган. Андан соң жер агенттигинин Каракол Ак Суу филиалы кыймылсыз мүлккө техникалык изилдөө жүргүзүү боюнча иштерди жүргүзөт. Техникалык паспортизация боюнча аткарылган иштин саны 1855 кыймылсыз мүлккө техникалык паспорттор жасалып берилип, укук ээлерине тапшырылган. Жер участоктарга болгон менчик укугу жөнүндө укук күбөлөндүрүүчү документтер, мындай айтканда мамлекеттик актылар 5800 кыймылсыз мүлккө мамлекеттик актылар берилген. Ошо анын ичинен амнистия алкагында бардык берилген мамлекеттик актынын саны 1586 түздү. Бул амнистия деген учурунда жер участокка документи жок болуп эле өз билемдик менен үй куруп алган жарандарга ошондой процесс жүргөн, жарандардын укуктары бекитилип берилип, жеңилдик катарында кетеби бул эми амнистия? Бул амнистия деген ошо мындай айтканда ошол өз билемдик менен үй куруп алган участоктарды жарандарга мыйзамдаштырылып берилди да. Ошол көп жылдан бери үйлөрүн куруп жашап келишкен ошол участоктарга. Анан ошол жерлерге плансыз эле куруп алгандар бар да кээ бирөө. Ооба, план жок эле куруп, мындай айтканда колунда документи жок туруп эле, жер участокко документи жок эле үй куруп алышкан жарандарга президенттин жарлыгынын негизинде анан мыйзам кабыл, то есть президент жарлыгы эмес, мыйзам кабыл алынып, жарандардын укуктарын коргоо, мындай бекитип берүү боюнча мыйзам кабыл алынган. Ошол мыйзам алкагында жарандардын укуктары бекитилип берилди, катталып, бүгүнкү күндө мындай колдорунда тийиштүү документтер болду да. Улан Эсеналиевич, мынакей сиздер тараптан айрыкча жер агенттиги боюнча, жер боюнча да көп мындай элдер арасында да ар кандай нерселер айтып келет. Эми мисалы үчүн Каракол шаарын карайсыздар, сиздер Ак Суу районун карайсыздар, туурабы? Анан эми Каракол шаары кийинки мезгилдерде мынакей жер жок калды, туурабы? Берилбей калды дегеним. Президент ушу маселени коюп атпайбы? Жерди мындай экономдуу пайдаланыш үчүн жанагы бийик кабаттуу үйлөр салуу жөнүндө айтып атат, мындай жерлер, мындай жер участкалар элдерге берилбей калды дегеним да, жер азайды дегеним.
Анан ушул кыймылсыз мүлктөргө мисалы үчүн ушул жер кирет да, үйлөр кирет туурабы? Ушулар жөнүндө айтсаңыз, кандай берилип атат жер бүгүнкү күндө негизи сиздер тараптан? Каракол шаарында 2013 жылы Каракол шаарынын кеңешинин токтому менен ошо үй курууга жеке менчикке жарандарга жер берүүнү мораторий жарыяланган. Мындай акысыз жер берүү боюнча жер кодексинде 32 статья бар болчу. Ошол статьяга ылайык жарандарга жер берилип келген да. Ошол жердин тардыгына жараша ошол пока Каракол шаарынын генералдык планы бекигенге чейин деп 2013 жылы мораторий жарыяланган. Ошол 13 жылдан бери жарандарга жер участок берилбей келген. Ошол азыркы учурда өзүңүзгө белгилүү болгондой эле ГИП тарабынан көп кабаттуу турак жайлар курулуп, ошо жарандарды ошол квартиралар менен камсыздалып келип атат да. Анан ошол быйыл ошол ипотека боюнча жалпы саны укук каттоо кыймылсыз мүлктөргө 2599 кыймылсыз мүлккө катталып атат да. Бул эмнени көрсөтөт да? Жарандар таптакыр эле мындай кыймылсыз мүлккө алууга мүмкүнчүлүгү жок болуп калды эмес. Бул башка жолу менен уже кыймылсыз мүлктөргө ээ болуп атышат жарандарчы. Анан район менен шаарда кандай айырмачылык болот ошондо? Ак Суу районунда мисалы үчүн жерлер берилеби? Жерлер айылдарда мисалы үчүн тигиндей. Ак Суу районунда азыр айтып кетпедимби? Тиги 96 жылдан бери трансформация болгон эмес да. Жер участоктор трансформацияланган эмес. Ошол трансформацияланбаган эле жер участоктарга жарандар өз билемдик менен үйлөрдү куруп алышкан. Ошол жарандардын укуктарын бекитилип, ошо атайын комиссия түзүлгөн. Ошол амнистия алкагында ошо жарандардын укуктарын бекитүү боюнча процесс жүрүп, ошол амнистия алкагында жарандардын укуктары бекитилип берилди. Эми болсо 263 гектар жер Ак Суу районунда дагы бош үйлөр курулбаган участоктор бар да. Жерлер бар. Жер ошо жер мунапысын жүргүзүү боюнча мыйзамдын беренелеринде ошол 2009 жылга чейин трансформацияга сунушталган жер участоктордо эле жер мунапысынын объектиси болуп эсептелет деп көргөзүлгөн да. Бирок биз ошол учурунда трансформациялоо боюнча иштер жүргүзүп аткан кезде тийиштүү документтер толук болбой калган да. Генералдык пландар түзүлгөн эмес. Дагы эме деп коет, технико экономическое обоснование деп коет, ошол кагаздары түзүлгөн эмес. Анан бүгүнкү учурда ошол жер мунапысын жүргүзүү боюнча жоонун талабына ошол даярдалган документтер туура келбей калды да. Ошол себептен ошол мен азыр айтып кеткен жер участоктор ошол участоктарды амнистия алкагында трансформациялап жарандарга бөлүп берүү мүмкүн болбой калды да. Бул процессти азыркы учурда президенттин указы чыккан. Бул маселени дагы карап, атайын президенттик аппаратынан комиссия түзүлөт. Ошол жерден анан ошол комиссия карап чыгып, мындан аркы трансформациялоо боюнча чечимдерин чыгарып берет да. Ошол жергиликтүү комиссия өзү чечип койбостон, муну атайын президенттин аппаратынан түзүлгөн комиссия карап чыгышы керек болот да. Анткени мындай болуп атпайбы? Мурда документтер даярдалган учурда көп кагаздар мындай атайын азыркы талаптагындай мындай каттоолор болгон эмес да. Сетте каттоо жүрүп, ошо процесстер жүрүп атпайбы? Ооба. Азыр мурда андай болгон эмес. Анан кээ бир кагаздарды ошол учурда документтер түзүлгөн документтерди бүгүнкү учурда таппай калган учурлар болуп атат да. Ошол себептен ошол бүт эмелерди карап чыгып, ошол комиссия чечимин кабыл алып берет. Ошондон кийин гана ошол участокторду мүмкүн да жарандарга бөлүп берүү. Эми сиздер тараптан мынакей күбөлүктөр берилет да. Мамлекеттик каттоо күбөлүгү деген бар да негизичи. Жерге болот, үйгө береби, жана ушундай каттоо жүрүп атпайбы негизичи. Кээ бир адамдар мисалы үчүн эле мындай бейк апарып жүргөндөр көп да негизи. Катталбай дагы, албай дагы күбөлүктөрдү андайлар бар,
Анан эми алып аткан мезгилдерде мына бүгүнкү күндө да ушу мамлекеттик каттоо күбөлүгү өзгөрдү деп атат да негизинчи. Мурда кызыл китептерчи эмес белеңиздер. Мурда учурунда жер участоктарга, мисалы калктуу конуштагы участоктарга же завод предприятиялар болобу, ошолордо жер участогуна, жеке менчик укугуна мамлекеттик акт берилчү да. Жер үлүштөргө күбөлүктөр берилчү. Убактылуу жерди пайдаланууга дагы удостоверение берилчү да, документ берилчү. Азыркы учурда бул документтердин баары жокко чыгып, ордуна кадастрлык план деп бекитилди. Кадастрлык план бүгүнкү күндө укук күбөлөндүрүүчү документ болуп саналат. Мындай айтканда, мурдагыдай жарандардын арасында кызыл китеп деп коет эмеспи? Ошол эле кызыл китептин эле күчүндө эле болгон кадастрлык план болот. Бир эле баракта болот. Анан ал кадастрлык план бир гана кагазда эмес, электрондугу да болот да. Укук ээсине түндүк системасы аркылуу ошол кадастрлык планды чыгарып, ошондон ошол кыймылсыз мүлк өзүнө катталуу экенин тастыктап көргөзүп жүрсө болот да, ушул документ менен. Бана кийинки мезгилдерде могу жерлерди берүү боюнча 49 жылга чейин берип атат, кээ бир жерлердечи эмне. Жерлерди албады элдерчи. Ошолордун кайтарымы кандай болот эми? Мыйзам боюнча бүткөндөн кайтара алабы? Мыйзам боюнча мындай да, инвестиция тартууга жер участоктор арендага берилет да. Ошол аренда мөөнөтү 49 жылга чейин, эң узак мөөнөтү 49 жыл болот да. То есть 50 жылга чейин деп турат да, ошондо 49 жылга берилет. Ошол 49 жылга ижарага алган участокто ошол ижарага алган жаран 5 жылдын ичинде эч нерсе курбаса, жер кодексинде көргөзүлгөн ошол максаттуу жер участокты пайдаланбаса 5 жылдын ичинде кайра кайтарып алып коюшат да. Кайтарып алууга болот, Кайтарып алып коюуга болот. Мыйзам талабы боюнча сот аркылуу кайтарылат. Ыйгарым укуктуу орган тарабынан сотко берип, ал жаран максаттуу жерди пайдаланбагандыгы үчүн кайтарып алып коет да. Бана жерлердин баары эле кийинки мезгилде менчиктештирип кетти деп айтып жүрбөйбүзбү артыңчы? Мисалы үчүн бир эле адам канча деген жанакындай керек болсо ишканаларды дагы менчиктеп алып атабы? Завод, фабрикалардын баардыгын тең. Анан эми азыр мамлекет тарабынан мынакей ошолор кайра кайтарылып алынып атпайбы? Мисалы үчүн бала бакчаларды менчиктеп кеткен, мектепти дагы менчиктеп кеткендер бар азыр. Ошондой эле мына завод, фабрика, ишканалардын Каракоо шаарында да канча деген бир 20га жакын чоң ишканалар бар эле. Анын баардын жери менен дагы ошо ишканын өзүн дагы менчиктеп алышып пайдаланып жүрүшкөндөр бар. Булар кандай болот каралып? Алынып атабы? Эми буякта ар кайсы ишкананын ошол приватташтыруу процессин кароо керек да. Кээ бир ишканалар мыйзамдын талабына жараша приватизация жүргүзүлгөн да. Өзүнүн учурунда приватизацияны мамлекеттик мүлк фонду жүргүзчү. Айыл чарба тармагында жергиликтүү САЗР деп атап койчу, Центр аграрно-земельной реформы. Ошол мекеме тарабынан приватташтыруу процесси жүрүчү да. Ошол эле завод, фабрикаларды приватташтыруу процесси жүрүп аткан учурда эгерде бир мүчүлүктөр болсо, кемчиликтери болгон болсо, аны териштирүү жүргүзүп, укуктуу органдар сотко берип, мамлекетке кайтарып атышат. Кайтарып алып атат, андайлар бар да бизде. Андай кездешип атат да андай. Анан эми Улан Эсалевич мынакей сиздердин коллективде канча адам иштейт бүгүнкү күндө? Бизде 38 адам иштейт. Бүгүнкү күндө район, шаар өкмөтү. Каракол шаары менен Ак Суу районду карап иш алып барган адистердин саны 38. Элдин эң негизгиси баягы элдин азыркы кезде суроо талаптары көп да сиздергечи. Туурабы? Жер боюнча көп нерсе бар. Мүлк, кыймылсыз мүлктөр деп айтып атпайбы? Жана башка нерсе боюнча да көп кайрылгандар болот. Ошондойлор көбүрөөк эле болсо керек дейм да сизге. Албетте. Акыркы мезгилде ошо кыймылсыз мүлктөрдү сатып алуу же ошол кыймылсыз мүлккө жер участокко укук күбөлөндүрүүчү документ алууга арыздардын саны өтө көп болгондуктан
иштерди учурунда аткарууга жетишпей калган учурлар көп кездешип баштады да. Анан бул көйгөйдү чечүү максатында биздин жогорку инстанцияга кайрылып, ошондой көйгөйдү айтып түшүндүрмө берсем, директорубуз колдоп бизге бүгүнкү күндө 6 штаттык кошуп берди. Жер адистерди ошол жарандардын бирдикти берди, 6 штаттык бирдик кошуп берди. Ошо адистерди жумушка алып, жарандардын көйгөйлөрүн өз учурунда чечип туруу максатында ошол деме болбосун депчи. Анан бир мындай айтканда көйгөй болуп атат. Маалымат таратсак дагы жарандарга жетпей атабы же кандай, ошол бөлүнгөн штаттык бирдиктерге адистер жок болуп атат. Жумушка алалык деп атабыз, эми ошол как раз ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ошо жарандарга ошол маалыматты жеткирип алсам деп аткам да. Туура. Бизде бүгүнкү күндө ошол 7 штаттык бирдик ваканттык орун бар жарандарга. Ошонун ичинен бирөөсү картограф должности болот. Ошол картографка ал сотрудниги эме да, адис окладта отурат. Калган 6 бирдикте алар деген мындай айтканда хозрасчеттук эмеде төлөнүп берет, зарплатасычы. Иштегенине жараша. Эми аларга дагы мындай билимдүү адамдар керек да, туурабы? Албетте кесиби туура келиш керек да. Туура, баары тең. Мынакей жогоруда айтып кеттик Улан Эсенович, баягы биз жыл жыйынтыгы деп атпайбыз мынакей. Жаңы жылга саналуу эле күндөр турат, эртең дүрчүлдөп тоскону. Анан ушул жыл жыйынтыгында мынакей өзүңүздүн иштер боюнча айттыңыз, эми элиңизге, коллективиңизге болгон, жамаатыңызга болгон бир каалоо тилегиңизди айтсаңыз. Жаңы жыл каалооңузду. Ошо жаңы жылда, жаңы келе жаткан жылда көп ийгиликтерди каалайм баардык тургундарга. Ошо жүргөн жериңерде, кайсы жерге барсаңыз деле керектүү адам болушуңарды каалайм. Ошол эң эмеси мамлекетибизге керектүү адам болгула. Ишиңерге ийгилик баардыгыңарга. Ошо алдыга койгон максатка жетип, мамлекетибизде тынччылык болуп, токчулук болсун. Рахмат. Улан Эсалиевич, урматтуу телекөрүүчүлөр, жогоруда сиздер биздин ушул жер агенттигинин жыл жыйынтыгы боюнча атайын биз маекке чыгарган мейманыбыз мынакей Балпанов Улан Эсеналиевич болду. Жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттигинин Каракол Ак Суу филиалынын жетекчиси. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерге дагы жаңы жылдык каалообузда жогоруда дагы Улан Эсенович айтып кетти. Баарыңыздарга ден соолук, үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Кайрадан учурда ой көчөсүнө жолугушканча саламат болуңуздар.